ждем любовь и нежность. Интернет айдыңында баймабай жарыяланып турган кызыктуу видеоблогтордун ээси Садык Казиев. Учурда ал 16 жашта. Сүйлөй албаган адамдарга жардам берип келет. Видеолорунда Садык музыканын коштоосунда кол жансап сүйлөйт. Ал аркылуу угуусу начар адамдар ырдын маанисин түшүнүп алышса, дени сак кишилер кол жансап сүйлөөнү үйрөнсө болот. Кызыктуу жана пайдалуу материалдарды Садык 1 жыл мурда социалдык тармактардагы баракчаларынын бирине киргизе баштаган. Азыркы тапта анын идеясын колдогондордун саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Бирок ошол эле маалда аны сынга алгандар дагы жок эмес. Я понимал уже все, то есть язык. Бул идея мага 1 жыл мурун келген. Сыналгыдан орус ырчысы Полина Гагаринан таасирлендимби билбейм, иш кылып, колдорум өздөрү эле кыймылдай баштады. Ошентип алгачкы видеомду тартып досторума көрсөттүм. Аларга жагып калды. Интернетке жүктөй баштадым. Анан ар кандай комментарийлер келе баштады. Көбүнчөсү мени шарлатан деп билдирүү таштап жатышты. Азыр учурга чейин сындашат. Жакшы болсо сүйүнүп калам, жаман болсо башында капаланчумун. Азыр көңүл бурбай калдым. Садык орус мектепте окуганына байланыштуу жалаң гана Россия эстрадасынын ырчыларынын чыгармаларын кол жаңсап аткарат. Жакынкы арада ал жаздырып жаткан видеолордун кыргызча версиялары дагы чыгат экен. Делай вот так, твои губы не сводят меня с ума. Садык тил жансап сүйлөгөндү кичине кезинен эле үйрөнүп алган. Буга анын ата-энесинин ден соолугу себеп болгон. Экөө тең 3 жашынан менингит оорусуна кабылып, кулагы укпай сүйлөбөй калышкан. Ата-энесин ар кандай жолугушууларда котормочу катары коштоп жүрчү. Мындан улам өспүрүм жансап сүйлөгөндү мыкты өздөштүргөн. Ал эми үйдө болсо кичүү иниси экөө кадимкидей эле пикир алмашышат. Меня родители с собой брали. Ата-энем менен көчөгө чыгып сүйлөшкөндө көбү карашат. Бирок мындай жагдай мага ыңгайсыздыкты деле жаратпайт. Бала кезимден бери эле ар кандай көз караштарга көнүп калдым. Тескерисинче алар мени чыйралтып турат. Социалдык тармактардын дагы бир активдүү катышуучулары Евгений жана Юлия Саламатиндер. Учурда Женя 25 жашта, карындашы болсо 19да. Да уга да албайт. Ал эми Юлиянын кулагы укпаганы менен сүйлөө аракети бар. Бул бир туугандар дагы өз баракчаларында кол жансап сүйлөөнүн сабактарын видеого тартып жүктөшөт. Алар жансап сүйлөшсө, видеонун алдында кептин чечмелениши кадимки тамгалар менен жазыла берет. Менин чөйрөмдөгүлөрдүн баардыгы сүйлөгөн адамдар. Досторумдун көбүнчөсү кол жансап сүйлөгөндү үйрөнгүлөрү келет. Мен аларга үйрөтүп турам. Сүйлөбөгөн адамды толугу менен түшүнүү үчүн 1 жылдан ашуун убакыт окуш керек. Биз видео сабактарды 2 ай мурда баштаганбыз. Буйрутса аудиториябыз дагы көбөйүп. Байкеме таандык, мен ага жардам берүү эле чектелем, себеби мен жалкоорокмун. Агам болсо аябай эмгекчил. Биздин баракчабызга көбүн эсе сүйлөбөгөн адамдар жазылган. Алар өздөрүнүн позитивдүү пикирлери менен бизди кубантып турат. Сүйлөө жана угуу жагынан жабыркап келген адамдарга жардамын аябаган жаштар алдыга көптөгөн пландарды түзүп коюшкан. Мындан ары дагы пайдалуу видеолорду тартууну улантаарын айтышат. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС.